биздин сөздөр алыска деле кетпейт, ал биздин айланабызда эле жүрө берет да. Айтылган сөздөр биздин үйүбүзгө, машинага, денебизге, жада калса ичкен тамак ашыбызга, сууга таасирин тийгизет. Сөздүн бир сыйкырдуу күчү бардай да. Суу боюнча ошол жасалган экспериментти мен биринчи бөлүктө описанияда ссылкасын таштап коем, ошол жерден көрсөңүздөр болот. Денеге деле интернеттен карасаңыздар, баягы оң тарап, сол тарап кылып айтып көрүп, анан эксперимент кылышкан. Ал эми тамак ашта болсо, мисалы биз көп учурларда ашканага киргенде, кухняга баягы ыраазычылык кылып, дуба кылып баштабайбыз. Отуруп, дасторконубузду жайып алып, анан күнүбүз кандай өттү, ошол жерде уруш, териштирүүлөр, сындоолор, анан жада калса күнөөлүүлөрдү дагы ошол столдун үстүндө отуруп алып издейбиз, айтабыз. Анан сөздөр ошол тамак ашыбызга, сууга аркылуу анан кайра эле бизге өзүбүзгө кирет да. Суунун жөнүндө айта кетсем, баягы өзүнчө видео тартса болот суу жөнүндө. Суу баягы информацияны чогултуучу бир компьютердин жесткий дискиндей да, память аябай чоң. Суу мисалы булактан куюлса, анан заводко чейин жеткенин, заводдо кандай адамдар куйду, кандай маанайда куюшту, андан ары заводдон чыккандан кийин жада калса грузчиктер, грузчик кандай маанай менен, кандай сөздөр менен ташыды, андан кийин магазинде болгон толук информациянын баары жазыла берет, анан ал сууну биз ичкенден кийин элестетип көрүңүз, биз кандайбыз да. Бул суу жөнүндө да кененирээк айтып берет окшойм. Эгерде ушундай форматтар жакса, сөзсүз түрдө лайк басып, подписаться кылып, анан коңгуроону басып коюңуздар. Мен видео тартканда силерге дагы уведомлениялар келип турсун. Буга чейинки видеого просмотр кылып, лайк баскандарыңыздарга чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Сууну обнуление кылса болот. Негизи суу баягы информациянын баарын чогултуп келе атпайбы, ошону обнуление кылса болот. Эгерде сиздер баягы айылда көп эсе колонкадан кечинде алып, 10-11де алып туруп, анан эртең мененке чейин ал бир информация дагы жазбайт, ошону ичсеңиздер болот, колдонсоңуздар болот. Ашканага киргенде сөзсүз түрдө жакшы маанай менен, жакшы сөздөрдү сүйлөшсөңөр, сууңар дагы жакшы энергетиканы топтойт. Ал эми эгерде андай шарт жок болсо, магазинден эгерде сууну алсаңыздар, морозилкага салып туруп, тоңдурсаңыздар, информация обнуление болот. Тоңгондон кийин, муз болгондон. Анан аны кайра эритип иче берсеңер, ошондо суу таптаза болот. Эгерде тоңдурулбаган суу болсо, ага чейинки суу басып өткөн жолдун баары тең информация сууда сакталган. Аны баягы эксперимент катары дагы көргөзгөндөр бар. Анын өзүнүн далили бар. Анан негизи эле биз мындай пример кылсак, сөздүн күчү боюнча. Мисалы, мен айдоочумун, же болбосо сиз деле айдоочусуз, азыр көп эле киши айдоочу болуп калган. Анан биз акылыбызга эмес, азыр эгерде эмоция менен айдап кетип баратсак, мисалга 3-чү линияда эле биздин жолубузду бирөө кесип атат да, подрезает. Биздин реакциябыз кандай болот? Сөзсүз түрдө биз ачууланабыз, жинденебиз, кыжырланабыз. Анан өзүбүздүн сөзүбүздү башаламан контролдобой сүйлөп коюшубуз мүмкүн да. Анан бул сөздөр биздин машинанын эле аурасында кала берет. Ал эч жакка кетпейт. Сизди подрезать эткен айдоочу ал сөздү укпай да калышы мүмкүн. Балким ал оозуңуздун кыбырап атканын, сиз сигнал берип атканды эле уктуп, укпай калышы да мүмкүн да. Анан ал учурда сиз ошол сөздөр топтоло берет сиздин машинаңызга. Анан барып туруп, сөзсүз түрдө ал сөздөр бир жерден чыгат же бир нерсеге, ситуацияга сизди сөзсүз түрдө жолуктурат. Ал эми сизди подрезать эткен айдоочуна бул учурда эки варианты бар. Балким ал баягы көөп турган убагы, көзүнө май басып калган учурда алакталам суроону өтө чоң коет, талапты өтө чоң коет. Анан сөзсүз түрдө ал Кудай астында жооп берет. Ага сиздин реакция наоборот, байкуш деген бир реакция болуш керек да. Бооруңуз ооруш керек. Себеби ал жаштык кылып, балким бир нерсени билбегендик кылып, балким балалык кыял кылып, билбей калып сизди ушундай
подрезание кылып атат, же болбосо экинчи учурда ал адамга чын эле ошондой ошондой ситуацияга баягы муктаж болуп атат да. Балким ал апасы азыр кыйналып турат, же болбосо үй бүлөсүнө, аялына, балдарына бир срочно керек да, действительно бир муктаж болуп атса, ал адамды дагы түшүнүп подрезал кетсин. А сиз өзүңүздүн машинаңыздын аурасын баягы таза кармаганга аракет кылыш керек. Үй менен деле ошол да, айтылган сөздөр ушул үйдүн эле аурасында кала берет. Потолокто чогулат. Эгерде энергетика оорураак болсо, ал сөзсүз түрдө алып келип туруп оору чакырышы мүмкүн. Анан булардан билип алгандан кийин биз сөзсүз түрдө оюбузга, сөзүбүзгө фильтр коебуз. Жаман нерселерди ойлобогонго, жаман сөздөрдү сүйлөбөгөнгө аракет кылабыз. Эгерде сизге бирөө келип туруп, бирөөнү сындап атса, бирөөнүн жашоосун кийлигишип, ошол жөнүндө сөз кылып баштаса, ачык эле айтсаңыздар болот. Мен сен менен бул темада сүйлөшкүм келбейт атат. Мындан башка деле теманы сүйлөшөлүчү деп өзүңүздүн кыялдарыңызды, өзүңүздүн ойлоруңузду, балким жакшы китеп окугансыз, балким жакшы бир фильм окугансыз, балким YouTube'да бир мотивирующий видеолорду көрсөңүздөр, ошол жөнүндө айтып берсеңиздер, бул ал кишиге дагы кызык болушу мүмкүн. Анан негизи эле башка бирөөнү сындоодо, айтууда ушак деп коеюн, мисалы исламда деле бул жактырыла бербейт бул нерсе. Себеби аякта айтат, силер башка бирөөнүн күнөөсүн өзүңөргө алып атасыңар дейт. Квантовое поле боюнча деле айтат, сиз эгер бирөөнү айтсаңыз, демек ага өзүңүздүн жакшы энергияңызды берип коюп атасыз дейт. Анан эми элестетсеңиз, сиз бирөөнү эле сүйлөп атып, жакшы энергияңызды берип койдуңуз, анан жели чыккан топтой болуп, өзүңүз эчтеке кыла албай калган абал дагы жакшы эмес. Анан бул сөздүн күчү болгондо деле баягы сиз сүйлөгөн, сиз сындаган сөздөр ал кишиге жетпейт. Ал сиздин эле аураңызда чогулат, сиз балким сиздин үйүңүздө чогулуп отуруп, анан ал да өз ордун табат. Туура айтасыңар, оору чакырышы мүмкүн. Анан сиз сындаган киши эмес, именно сиз айткан киши ооруп калышы толугу менен мүмкүн. Анан сиздер менен дагы бир секрет бөлүшө кетейин. Мен өзүмдүн окууларымда биз ушуну менен баштайбыз. Сиз бул экспериментти кылып көрсөңүз болот, кылбай деле койсоңуз болот. Эми өзүңүз үчүн 30 күн нааразычылыкты токтотуп туруп, ыраазычылык абалга өтсөңүз болот. Көп учурда биз мисалы жакшы сөздөрдү, дубаларды айтпастан деле баягы нааразы боло беребиз да. Мисалы сиз өзүңүздү бир мен адам болгонума ыраазымын деп айтып көрдүңүз беле? Же болбосо мисалы нааразычылык, эми көп учурда биздин жашообузга нааразы боло беребиз. Анан чымын Аллах таалам сизди чымын же бир мышык, бир жөргөмүч кылбай, именно адам кылып жараткан нааразы болуңуз. Ушундай келбетиңиз менен, көргөн көзүңүз, сүйлөгөн сөзүңүз, кулагыңыз укканына ыраазы болуңуз, бутуңуздун басканына ыраазы болуңуз. Эгерде жолдошуңузга нааразы болуп атсаңыз, жолдошуңуздун бар экенине ыраазы болуңуз. Балдарыңызга нааразы болуп атсаңыз, балдарыңыздын бир сиз ойлогондой болбой калып атса, ошолордун бар экенине, ошолордун ден соолукта жүргөнүнө, ошолордун бир кандайдыр бир аракет кылып жүргөнүнө ыраазы болуңуздар. Ушинтип бир күнүнө жок дегенде бир 5 нерсеге, 10 нерсеге ыраазы болупсуңар, 30 күндөн кийин сөзсүз түрдө силерде жакшы бир жылыштар болот, ишиңер алдыга жүрөт. Балким орундай албай аткан максаттарыңыздар башка бир орундан жылып баштайт. Негизи ыраазычылык абалда өтө бир сонун кереметтүү бир сыйкырдуу нерселер дагы болот да. Биз көп учурда мисалы келечекте эмнеге ойлобойбуз? Аякта адам баласы негизи эле коркунучтан качат. Эски bizde өтүп кеткен нерсени биз кайрай албайбыз. Ал балким уже эски да болуп калды да. Бул өзгөргөн дүйнөгө актуалдуу эмес болуп да калышы мүмкүн да. Мисалы кээ бирөөлөр илгери мен мындай болдум эле, жакшы болду эле, балким ошондой кылсам туура болуп калат деген бир ойлор менен балким жашашы мүмкүн. Бирок ал ошондогу ситуация азыр актуалдуу болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан азыркы учурда эгерде здесь и сейчас деген позицияны колдонсоңуздар, анда ыраазычылык абалда кылсаңыздар, иштериңиз өтө бат, жолу ачык, шарт болот да. Эгерде дагы бир кызыктуу темалар жөнүндө
билгиңиздер келсе, мен сөзсүз түрдө өзүмдү билгеним менен бөлүшүүгө аракет кылам. Комментарийга жазып коюңуздар, кандай темалар сиздерге кызыктуу болот. Анан лайк басып, подписация кылып, коңгуроону басып койсоңуздар, мен өтө ыраазы болом. Сиздерге чоң рахмат. Аманчылыкта көрүшкөнчө.